Талас шаарында дагы бир чакан шаарча курула турган болду. Бул максатта кечээ 16 декабрда Таласка Астанабил кайрымдуулук фондунун өкүлү Мухаммед Али Абделкарим келди. Кувейттик конокторду Талас шаарынын мэрі Аскар Шабданов, облустун башчысы Бакытбек Нарбеков жана Талас шаарынын тургундары тосуп алышты. Инвесторлор менен жакшы мамиле куруунун арты менен Талас шаарына жаңы типтеги маданий жана ден соолукту чыңдоо борборунун курулушу башталып, капсула салынды. Эң биринчи сиздер үчүн Шейх Ахмад Аль-Хути комплексин куруп берүүнү колго алган Кувейт мамлекетиндеги Абдулла Нури фондуна, ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, Талас шаарынын мэрине жана облус жетекчисине ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү долбоордун Таласка келишине сиздердин дагы салымыңыздар чоң. Бул жерге заманбап шарттары бар дүкөн, ФАП, окуу борбору жана мечит курулат. Эртеңки күнү ушул комплекс сиздердин балдар кыздарыңыздарга таалим тарбия берген, адеп ахлакты үйрөткөн борбор болот деген ишеничтемин. Чакан шаарча дегенибиз долбоорго ылайык заманбап шарттагы бала бакча, дүкөн, окуу борбору, медициналык жактан тейлеген ФАП жана мечит курулат. Бул комплекс Талас шаарынын четиндеги тынчтык жаңы конушуна курула турган болуп, жергиликтүү тургундарды кубандырды. Аталган комплекс Шейх Ахмад Аль-Хути атындагы маданий жана ден соолукту чыңдоо борбору деп аталды. Негизи араб дүйнөсүндө бала бакча деген түшүнүк жок экен, ошон үчүн окуу борбору деп атабыз. Биздин кыргыз тили менен айтканда бул бала бакча болот, көп бөлүгү. Анан ФАП болот. Башкача айтканда, мынакей биздин медицина тармагында дагы бир чоң салым болду деп эсептейм. Ушу биздин микрорайонду тейлей турган, медициналык жактан тейлей турган бир кичинекей ФАП курсакпы деген ой болуп атат. Андан тышкары дүкөнү болот, өзүнүн мечити болот. Анан бул жерде жергиликтүү калк өзү мечит салып атканына байланыштуу проекттен бир аз өзгөрүү болуп, ал мечитти дагы буйруса окуу борбору кылсакпы деген ойдобуз. Жергиликтүү бийлик башчыларынын айтымында буга чейин Астанабил кайрымдуулук фонду тарабынан Талас шаарында долбоор ишке ачкан эмес. Эми облус жетекчисинин, мэрдин жана Талас шаарындагы айрым атуулдардын жардамы менен долбоор Таласка келген. Талас шаарынын тургуну Улан Жакбекович деген бир биздин Жакып Аксакалдын уулу көптөн бери экөөбүз ушундай бир пландын үстүндө иштеп атырык. Астанабилге окшогон чоң фонд бар, бирок Талас шаарына керелек болчу. Ошол көп айлык сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен буйруса алып келдик. Жакшы пландарды коюп атабыз. Ушундай эки окуу борборун, анан кийин Таластын кире беришине туристтер эз алуучу респоинт салсакпы деген ойлорубуз бар. Андан тышкары өзүңүздөргө маалым болгондой, Талас шаарындагы централдык мечитти реконструкция кылсак, башкача айтканда 3 этаж кылып салып, заманбап мечит салып алсак, бир деген оюм бар да. Белгилей кетсек, быйыл Талас областында 700 миллион сомго жакын инвестиция тартылып, социалдык багыттагы бир катар долбоорлор ишке ашты. Мында облустун атуулдары жана өзгөчө жергиликтүү бийлик башчыларынын салымы чоң. Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары.